Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Kaz Minerals бозумчак компаниясында 6 жылдан бери калдыктарды топтоочу жайда иштеп келе жаткан Айбек Маматкерим уулу учурда рак илдети менен алпурушууда. Ал учурда Бишкектеги улуттук онкология жана гематология борборунда жатат. Айбек Маматкерим уулу 26 жашта, диагнозу рактын 3-стадиясы. Айбектин туугандары аталган компанияда эмгек кодекси сакталбагандыктан ушундай ооруга чалдыгып калды дешет. Ал эми өзү бул оору менен кандай ооруп калганын билбей да калган. Мен Казакмыс Kaz Minerals компаниясында иштеп аткам. Бул ооруга мен каяктан чалдыктым, ооруп калдым. Канча болду ооруп атканыңыз? 4 ай болду. 4 айдан бери дарыламчыдасыз? Ооба. Каяктан дарыладыңыз? Бишкекте онкологияда 2 жолу химия алдым, анан 1 жолу луч алдым. Ошол убак болуп кетти ошонун алгача. Канча жаштасыз? 26. Эми ишигим келбей калганда ордунда калып иштеп турчумун 5 күн 6 ушундай. Bir жумадай 10 күн. Айбектин айылдашынын айтымында Kaz Minerals бозумчак компаниясы Айбекти 45 күн бою эс алуусуз иштеткен. Эмгек кодексинин 91-беренесинде жазылгандай, жарандар зыяндуу заттар иштетилип чыккан аймактарда аптасына 36 сааттан ашык эмес эмгек кылуусу шарт. Бул жака бул 3-жолу келиши да. Бирде жана августтун 1-ине чейин келиш керек болчу, ошол жана каражат жогуна байланыштуу анан өз акыбалы оор болуп калып, ошо бүгүн келди, бүгүн эртең менен Көксеректен катуу ооруп калып, ал жактан Алапка барып, анан Алапкадан дагы жанагындай эсептей албай калды. Аны жанагындай билбей калып, андан кийин Алапкадан Ошко жөнөтүштү. Оштон да эптей албасаң бул жака жиберишти да. Анан бул жака келип, азыр эми бул жака жаткырдык да. Акыбалын өзү көрүп атасы, бул уже врач айтат, өтүшүп кеткен дейт да. Анан могу иштерин карасаңыздар, моундай эме да, моундай чоңоюп боорго өтүп кеткен да, могу жактан эже ишипчи. Уже метастаз болуп тарап кеткен да. Анан уже моуна чачтар түшүп, моундайчы вес таштоо болуп, моуна чачтар калбай калган. Анан вес таштоо болуп, арык болуп, эме болуп кетти. Аппетит вообще тамак жей элек болчу. Анан биз дагы ошол эмебизде бозумчак ошол Kaz Minerals компаниясына кайрылганбыз да. Анан ошол кайрылып, ошондон бул баланы ошо өзү айтып атпайбы, жанагындай алдап акчаны бербей жүрөт депчи. Анан ошо каражат жоктугунун айынан, ошо карабаган айынан ушундай акыбалга келип отурат да азырчы. Бишкек, Ош, Жалал Абадтагы ооруканаларын түрөө кыдырган Айбектин атасы баласынын айыгып кетишине арга издеп барбаган жери калган эмес. Дарыгерлер да баласынын оорусун эртерээк алдын алуу керек болгонун айтып, кеч болуп калган дешкен. Бул ооруда өпкөсүнө бир шишик пайда болгон экен. Өпкөдөн барып бооруга өтүптүр. Ошо менен энди 2 айлык баничный берген, ошомойдон айлыгын берген жок. Бизге каражат көрсөткөн жок бозумчактан. 4 айдан бери Ошто 1 ай жатты, 3 ай Бишкекте жатып атат. Ошо эме ошо бозумчактан жардам берсе, айылдан бери 700 километрден ашык да, биз шаарга чейин. Чыма машина менен келип кетебиз өзүбүз. Келе Ошко бардык, Оштон эме болбой кайтып 3 күндөн бери жолдо жүрөбүз. Ошо бүгүн келип эч эмеси болбоду. Врачтардын айтымында булар эч жардам бере албайбыз дейт врачтар. Үйүңөргө чыга бербей деп айтканбыз. Kaz Minerals бозумчак компаниясынын коомчулук менен байланыш департаментинин директору Жайылбек Дадиевке кайрылдык. Ал Айбек Маматкерим уулунун оорусу эч кандай ишке тиешелүү эмес дейт. Айтымында Айбек иштеген жерде экологиялык бузуулар жок. Ал эми айлык акы 3 күн эрте түшөт деп билдирди. Жабырлануучу тарап эгерде өндүрүш учурунда укук бузуулар болгонун айтып, кагаз жүзүндө компанияга кайрылса, маселени четке какпайбыз дейт. Анткени бул бала бизде оорукана ооруп, ушу больничный лист алып иштеп жүргөн да, бизде иштеп жүрөт. Анан көп нерселер жана социалдык тармактар аркылуу туура эмес маалыматтар кетип, ушундай эл арасында түшүнбөстүктөр көп болуп атат. Азырда сыртта Көксеректин тургундары келиптир, алар менен жолугушам. Бул мен айтам, бул негизсиз деп. Тиги жигиттин иштеген жеринде бул жер асты эмес, шахта эмес, таза абада ушундай иштеген жерде болчу. Ал жерде эгер журналисттердин көбү эле барып келип жүрүшөт, биздин ал жерде эч кандай экологиялык бузуулар жок. Эгерде тууган туушканы жердештери ошо Айбектин оорусу бизге байланыштырды десе, анда медициналык корутунду чыгарыш керек да. Эмнеден пайда болду?
биз азыр курулай сөз менен айткандан алыс болушубуз керек. Бул айтып атышат, эгерде менин билишимче, жер астында мисалы үчүн көмүр кенин касканда, ошол жерде чаң жутуп, жанагыдай ошондой менен ошондо көбүрөөк өпкө оорулары менен ооруганы мен кабардармын. А бизде жердин үстүндө иштечи жыл сайын биз медициналык кароодон өткөрөбүз милдеттүү түрдө. Биздин зарплата, айлык алганда биз даже 2-3 күн мурда айлыкты эрте беребиз. Bizde bir dağı случай болгон эмес, что зарплатаны кармап калуу деген. 15 күндөн вахта методу менен иштешет, 15 күн барып 15 күн. Бирок кээ бир адамдар ооруп калат, мисалы үчүн же жумушка чыкпай калат, же бир кандай да себептер менен чыкпай калган учурда бизде убактылуу жумушчулар деген бир атайын ошо 2 айылдан бизде 30-40ка чейин убактылуу жумушчулар бар. Алар баягы постоянныйга оформление болгон эмес, ошондой эмелерди алмаштырыш үчүн. Бирок көбүнчө как практикада болуп иш жүзүндө болуп аткандыктан баягы bir ayda 2 gün 2 ay катары менен 15 күндөн 15 күндөн кетпей иштешебиз деп өздөрү суранышат жумушчуларчы. Анткени айлык маянасы 2 эсе көп болот. Ошого карап өздөрү арыз жазат. Бул жигиттин арызы бар экен. Ошо мен калып иштейм. Ошо бирөө чыкпай калса ордунда мени коюңуздар деген. Ошонун арызынын негизинде бул ошо 3 убакта өзү иштеген. Биз муну заставить этпейбиз. Бизде иштейбиз дегендер адамдар өтө көп. Ошолорду баягы замена кылыш үчүн ушундай жумушчулар бизде бар да, резерв.